Ушул жылдын сентябрь айында Нурзаман курулуш компаниясы ала качуу тууралуу жарнама тарткан. Тасмада кызды ала качкандар кымбат батирде турарын билген соң, кыздын атасы ага жардам бербей койгону баяндалат. Бул үчүн курулуш компаниясы коомчулуктун сынына кабылып, жарнаманы өчүрүүгө мажбур болгон. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы компанияга эскертүү берип, ал эми монополияга каршы жөнгө салуу кызматы ага айыппул салган. Тилекке каршы буга чейин деле ушуга окшогон жарнамалар тартылып келген. Мисалы, Козу Грилдин жарнамасында ала качууга дуушар болгон кыздын атасы болочок кудасынын үйүнөн козунун этин жеген соң, кызынын каалоосу менен эсептешпей, аны кылмышкерлерге таштап кеткен. Ала качууну пропаганда кылган тасма такси кызматы тууралуу дагы тартылган. Бул жарнама дагы коомчулуктун сынына кабылып, акыры өчүрүлгөн. Кыргызстанда кыз ала качуу бул оор кылмыш болуп саналат. Мажбурлап никеге тургузуу үчүн адам мурдагандар 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бул кылмыштын курмандыгы болуп, мыкачылык менен өлтүрүлгөн Айзада Канатбекова менен Бурулай Турдалы кызы коомчулуктун эсинен кетпес. 2020 жылы адамды никеге туруу максатында уурдоо беренеси менен 210 иш, 2021 жылы 560 иш катталган. Бул кадимкидей кылмыш иши болгондуктан мажбурлап адам мурдагандар темир тор артында болуп калышы мүмкүн экендигин эсинен чыгарбоосу керек. Бүгүнкү күндө жарнама коомдо болуп жаткан окуяларды чагылдырат. Ошол эле учурда ал массалык маданият катары коомчулукта белгилүү бир стереотиптерди, ой пикирди калыптандырат. Гендердик теңсиздикти кадыресе көрүнүш катары сыпаттаган жарнамалар аялдарды аял болгон үчүн басмырлоо, аларды кодулоону коштогон кастык тилинин өнүгүшүнө шарт түзөт. Мырзаларга караганда аялдар өң келбети, баскан турганы, кийингени, сүйлөгөн сөзү үчүн көбүрөөк сынга кабылаарын изилдөөлөр тастыктайт. Аялдар айрыкча эл көзүнө көрүнүп, коомдук иш менен алектенсе, сөзсүз түрдө өзүнө карата кастык тилине, буллингке туш болот. Кыргызстанда саясатта, экономикада жана башка тармактарда негизги кызматтарды көбүнчө 40 жаштан жогору консервативдүү, патриархалдык көз караштагы эркектер ээлегени маалым. Ал эми аялдар шайлоого аттана турган болсо, же жөн гана жарандык позициясын билдирсе, болуп көрбөгөндөй кодулоого дуушар болот. Жумшак айтканда, буга эмне жок, үйүндө эле отура бербейби, кебетеси кантет дегенден баштап, оозго алгыс орой сөздөргө дагы көп калышат. Мисалы, 2020 жылкы парламенттик шайлоо учурунда аял талапкерлери жана БШК төрайымына карата ыплас сөздөр жазылып, онлайн чабуул болгон. Социалдык тармактардагы басмырлоочу комментарийлердин ичинен жынысына карап, башкача айтканда, аялды аял болгон үчүн эле кемсинтүү эң көп кездешкен. Негизи мындай терс комментарийлерди жазып аткан колдонуучу биринчи кезекте башкаларга өзү тууралуу көп нерсени кабарлайт. Социалдык тармактарда өзүн өзү алып жүрүү тууралуу жазылбаган эрежелер бар. Эң башкысы, бирөөнү басмырлап, кемсинтип, ага карата кастык тилин колдонбой, жүйөлүү аргумент келтирип сынаса болот. Ошондо дагы өң келбетин, жынысын эмес, жасаган иштерин. Баш мыйзамда тең укуктуулук тууралуу айтылган соң, кыздарды, аялдарды биринчи кезекте адам катары кабыл алып, ошого жараша мамиле кылуу, кастык тилинен мээрим тилине өтүү зарыл. Адам укуктары жана кастык тили тууралуу маалыматты коомчулукка таанытууда эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун, пикир жаратуучулардын жана ошондой эле журналисттердин салымы чоң. Жыйынтыктап айтканда, ала качууну жарнамалоо аркылуу кардар же катталуучу топтойм деген компаниялар же блогерлер тескеринче өз беделине шек келтирип, коомчулуктун сынына кабылып калаарын ар дайым эстей жүрүү керек.